Башынан ағалтыға оқшош, ақ қалпаға түшпеген ұйытқылы ұлы жұрдым, істермеден қайрадан қошой теле берісі. Ошондой эле албетте бүгүнкү ак калпак күнү менен жалпы кыргыз журтчулугун куттуктап кетели. Бул ак калпак күнү десе калпактын эле күн экен деп түшүнүп алгандыгыбыз туура эмес. Бул улуттук кайра жандануунун, улуттук баалуулуктарды даңазалоонун күнү деп түшүнүшүбүз керек. Анда элечектин күнүн өзүнчө белгилебейлиби, жоолуктун күнүн өзүнчө белгилебейлиби, тебетейдин күнүчү деген сыяктуу, чапандын күнү, чепкендин күнү, кемердин күнү деп майдаланып туура эмес түшүнүп алгандар бар экен. Андай эмес. Бул жалпы жонунан ак калпак күнү деп белгиленгени, демек Кыргыздын жалпы журттан, башка журттан өзгөчөлөнүп турган баш кийим ак калпак. Буну менен Кыргыздын өзгөчө, башка элдерден өзгөчө кулк мүнөзгө ээ болгон, каада салтка, нарк наслге ээ болгон баалуулуктарын даңазалай турган күн деп түшүнүшүбүз керек. Ошентип өлбөгөн жанга жаз келет дегендей, жаз келип калды. Эшикте албетте аба ырайы жазга окшобосо дагы демибиз, кебибиз жаздын илебин берип турсун. Биз сиздер менен бүгүнкү боло турган талкуубузду баштайлы. Өткөн берүүбүздө бизде өткөн жумада кайталоо болуп калган. Аны аңдабай калгандар, байкабай калгандар кайра бизге суроолорду жаадырып, эмнеге андай, эмнеге мындай деген суроолор менен кайрылып атты. Өтө көп суроолор келди. Алардын айрымдарына бүгүн токтолгонго аракет кылабыз. Кээде салтка эмес, шартка жараша дегендей иш болуп калат. Муну туура түшүнөсүздөр деп ойлойбуз. Бүгүн биз эмне жөнүндө кеп кылабыз? Бүгүн биз кыргыз журту кантип куралган, мына ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анткени мынакей кыргыз курама элби деп темабыз чыкты. Ушул суроонун тегерегинде түйшөлгөндөр көп экен. Эмне үчүн дегенде, кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым, тели куш таптап куш кылдым, тентиген жыйып журт кылдым деп манастабыз айтып атпайбы? Биз куранды элбизби деп сурагандар бар экен. Ал суроолордун башын баштап кетсем, ошон үчүн биз бирикпей чачырап атабызбы, пайдасынан зыяны көп болуп калганбы, Манас баатырдын ушинтип ар кайсы элди чогултуп, ар кайсы элден чогултуп бир мамлекет курагандыгы балким жаңылыш иш болуп калганбы, биз ошон үчүн бириге албай атабызбы деп жазган экен. Мыйзам ченемдүүлүк ушундай болуп атабы, жанагы бири-бирибизди көрө албастыгыбыз, башка ар түрлүү кандан куралгандыгыбыздан эмеспи деп сураган экен. Эми жалпы жонунан алганда таза кандуу бир да улут жок азыр. Улан кайыр замандардан бери учу кыйрына көз жетпеген мейкиндикте ат жал менен тең ойногон, шамал менен тең жарышкан күндөрдө кимдер менен гана аралашпады эл. Ар бир эле кыргыз эмес. Бул жагынан биринчи нерсени эске алып коелу. Анан Манас баатырдын курама жыйып журт кылдым дегенинде башка маселе бар. Бул бүгүнкү кыргыз таптакыр ар кайсы элден куралган кыргыз эмес, башка мааниде айтылып атат. Анткени ошончо зор аймакты Орол тоолорунан берки, Алтай, Энесай, Кангайлардан берки, ар жагы Шибер аймактарынан берки, бер жагы Балык, Бадакшанга чейинки жерлерди ээледи Манас баатыр. Ошондо ошончо жердеги элдердин башын бириктирди. Анан зор империя курду. Улуу ата мекендик согушта биз бир нерсени эске алалы. Улуу ата мекендик согушта немистер орустар менен согуштук деп ойлоду. Бирок чын-чынына келгенде анын ичинде кыргыз бар эле, анын ичинде казак бар эле, өзбек бар эле, түркмөн бар эле, тажик бар эле, латыш бар эле, литвалыктар бар эле, кавказдыктар бар эле, азербайжандар, грузиндар, жана башка украиндер сыяктуу, белорустар сыяктуу көптөгөн улут бар эле. Көптөгөн майда мамлекет бар эле, туурабы? Манас дагы дал ошондой мамлекеттерди кураган. Анын баардыгы азыркы кыргыздын эле ичинде болуп калды деген туура эмес түшүнүк. Анткени Манас дүйнө салгандан кийин эле алар өз-өзүнчө мамлекет болуп бөлүнүп кетишкен. Жанагы көбөшкө баш ийбей кыз сайкалдын чубактын кунун доолагандыгы,
Абыка көбөшкө баш ийбейбиз деп Манас Мекеге кеткенде эле чубактын өзүнүн бөлүнүп кеткендиги, Бакайдын тилин албай көбөш өзүнчө, Абыка өзүнчө эл болуп алгандыгы жана башка ушуга окшогон толгон токой мисалдар бар. Демек, ошондой зор империя кураган. Кыргыз деген бул улуттун түшүнүгүн эмес, империянын түшүнүгүн билдирген. Советтер Союзу деген сыяктуу түшүнүктү Кыргыз деген түшүнүк берип калган. Кыргыз деген улуттун гана түшүнүгүн эмес, Кыргыз деген зор империянын, зор мамлекеттин түшүнүгүн берип калган. Анын ичинде ойрот, манжу, тыргот, солон, шивен, башка ар түрдүү тектеш элдерден башка да ушундай элдердин болуп калышы толук ыктымал болчу. Биз айтканбыз, Манастын жанында Коңурбайдын бир тууганы кызмат кылган. Мына ушундай жагдайлардан алып караганда, ооба курама жыйып жут кылдым деген маанисинде ушундай империя курагандыгы. Бирок өзөгүндө Кыргыз өзүнчө эле калган. Өзүнчө калган, өзүнчө болгон, ар бир улут өзүнчө жашаган, бирок өзүнчө аймактарды ээлеген, жалпы жонунан Советтер Союзу деп аталган 15 республика болуп тургандай, жалпы жонунан Кыргыз каганатына баш ийген деп түшүнсөк болот. Ошончо оң жагында Манастын 32 ханы бар, сол жагында туп-туура 40 баатырдын саны бар деп атпайбы? Ошол 32 хан 32 мамлекеттин өкүлү. 40 чоро өзүнчө дагы 40 элдин өкүлү. Мына ошончо элдин башын бириктирип, өзүнчө Америка Кошмо Штаттары дегенчелик чоң бир империяны курап тургандагы ошол себептен курама жыйып журт кылдым деген. Бирок эмне дейт? Менин көзүм өткөндө кулаалы кетер көгүнө, курама кетер элине дейт. Тентиген кетер жерине, телигуш кетер жерине, тентиген кетер элине дейт. Манас баатыр, Манас атабыз аны да билген. Ошол Манас атабыз жыйнаган, кураган эл, Манас атабыздын көз өткөндөн кийин Семетей бешикте болуп калды. Абыка көбөш болсо тизгин талашып, ыйкы-тыйкы болуп отуруп, ошончо чоң империяны сактап кала алган жок. Маселе ошондо жатат. Ошону менен жанагы Манас баатыр кураган эл туш тарапка чачыраган. Айрым бир бөлүктөрү албетте түз болсо да кыйыр түрдө көз каранды болуп турган, айрымдары таптакыр чыгып кеткен. Мына ушундай жагдайлардан алып караганда, курама эл деген түшүнүк бул империялык түшүнүктөн алып карасак болот. Андан сырткары бизде паспортко улутту жазуу керекпи, жазбоо керекпи деген жагдайда өтө көп талаш болду. Мен паспорттун жаныма албай калган экенмин. Кыргыз жараны деген түшүнүп турат. Мына ошол жагдайда Манас баатырдын түшүнүгүн алып карасак, жанагы улутту жаздырбай, бирок бардыгын кыргыз деп каттатып койгондугунда. Кыргыз жараны деп жаңы паспортубузда ошондой да, бардыгы кыргыз жараны деп катталган. Ошондой эле Манастын мамлекетине, Манастын империясына баш ийгендердин бардыгы кыргыз жараны болуп эсептелинген. Улутун жаздырган эмес ар кимдин. Азыркы түшүнүк менен алганда, сен баланча дедирткен эмес. Бардыгы кыргыздын ураанын чакырган. Мына ушундай жагдайдан алып караганда кийинки демилгелерибиз туура болуш керек эле, бирок бүгүнкү күндө ал жөнүндө дагы ар кандай талкуулар болуп атат. Ал эми ар бир адамдын жеке түшүнүгүндө деп билели. Демек биз каныбыз, жаныбыз, тегибиз, кебибиз баарыбыз кыргызбыз. Биз баарыбыз Манастын урпагыбыз деп түшүнүшүбүз керек. Бияқта агай, биз эскерте кетчү нерсе, биздин WhatsApp номериге чалуулар көп келип атат. 0312 39 25 50 номерлерине чалыңыздар. Ал эми 0772 867 867 WhatsApp номерине суроо берип, кат жүзүндө WhatsApp'тан суроо узатсаңыздар. WhatsApp номерге чалбаңыздар. Чала турган өзүнчө телефондор турат, Саламатсызбы агай, сизди бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайм. Манасчылардын атасы Тыныбек Манасчы жөнүндө эмне үчүн көп айтылбайт? Тыныбек Манасчы жөнүндө айтылат. Эми кеп кезеги кандай учурда келип калганына жараша Тыныбек Сагынбайдын устаты болгон, башка эмес. Тыныбек Манас айтканда көл үстүнөн басып кеткен экен. Тыныбек Манас айтканда жерден көтөрүлүп калчу экен
деген уламыштар айтылган. Ошол Тыныбек дагы Чоңбаш дегенди устат кылып пир туткан экен. Чоңбаш кандай манас эле дегенде Тыныбек айтчу дейт. Ой, Чоңбаштын манасай дегенде элдин оозунан көк тутум буркурай түшөт эле дейт. Тыныбек өзүнүн устаты жөнүндө ошончолук улуу ойдо болгон. Ал жөнүндө Сагынбай ошончолук улуу ойдо болгон. Ал эми Сагынбайдын манасын биз бүгүн айтып бүтө албай атабыз. Булар бир адам акылы сыйдыра албай турган зор касиет, зор күчкө эгедер болгон манасчылар. Эмне үчүн көп айтылбайт дегендин дагы бир жүйөлүү нерсеси бар. Алардан көп жазылып калган эмес. Окуяларды бул Тыныбектин манасы деп мисал келтирейин десең, андан жазылып калган эмес. Бир үзүм жазылып калган, Семетейден бир бөлүм деп, Айчүрөктүн аккы болуп учкан жери, үзүндүсү гана. Калган бөлүмү жазылып калбагандыктан улам көп жерде мисал келтирилбей калат. Ошондон улам да. Бирок Сагынбайдын манасын, Тоголок молдонун манасын, ошол Тыныбектин мектебинен жаралган, Тыныбектин оозунан жаралган манас деп айтууга негиз бар. Арабаңыз агай, Манас ата өткөндөн бери кыргыздын бири-бирине болгон ич тардыгы калбай келет. Мунун себеби эмнеде? Же башчыда элеби? Ошол Манаста болуп бириктирип турган адам керек болуп жатабы? Ооба, айдыңа айды чапчыган күлпөтү күндө апчыган Манастын айдыңындай айдың гана керек эмес, Манастын ай көлдүгүндөй кең пейилдик керек, анан Манастын адилеттигиндей адилет, акыйкат башкаруу керек. Биздин башкаруучуларыбыз Манастай болууга далалат кылышы керек. Ошондо көрө албастык жоюлат. Манастын тушунда да болгон көрө албастыктар. Бири-бирин жакшы көрбөгөн, билгенине көнбөгөн, уругу кыргыз тукуму ушун үчүн өнбөгөн деп айтылып атат. Андай көрө албастык бардык элде бар. Адам уулу жаралгандан бери диндерде айтылат, бир туганына каршы чыгып келатат. Бир болор болбос бата үчүн абыл кабыл дегендер каршы кышкан. Мына ошуга окшогон нерселер көрө албастык адамдын көкүрөгүнө иблистен уялаган нерсе экен. Бул нерсе болот. Бул нерсени кеңпейилдик менен гана жеңүү керек. Адилет, акыйкат, кеңпейил башчы болсо, андай нерселер байкалбай калат. Жетихандын чатагы, абыка көбөчтөрдүн арамдыгы, көз камандардын жамандыгы, жапактын чатагы, жана башка толгон токой окуялар бар. Манастын тушунда Манаска каршы мен Манас болот элем деп аракет кылгандар, көрө албастык кылгандар, ушактагандар, Манас менен Алмамбеттин ортосуна ушак жайгандар, Алмамбет менен Чубактын ортосуна ушак жайгандар, деги койчу Көкчө менен Алмамбетти уруштургандар, ушулардын бардыгы болгон. Бирок анын бардыгын Манас кеңпейилдик менен тигинтип койгон турбайбы, бул минтип койгон турбайбы деп ушак коолобай, аны укпай коюп, андай нерсеге көңүл бөлбөй коюп, андай ушактыларды жазалап, тазалап, мына ушинтип гана элдин бүтүндүгүн, биримдигин сактаган. Биз ошондой башчыларга зарбыз. Агай, бүгүнкү майрамыңыз менен агай ак калпак кыргыздын баш кийими, бирок казактарда дагы бакай калпак өңдүү бир калпактар бар, туурабы? Бир элбиз да, түбүндө бир элбиз, башында бир кийгенбиз, анды эч эрен түрөн көрбөш керек. Кийинчерээк болгону айры калпак, ак калпак кыргыз болуп, негизги баш кийимибиз менен айырмаланып калганбыз. Бирок казактар дагы калпак кийет. Андан эч эрен төрөн издебеш керек. Түбүбүз бир, түбү бирге кошулат, учу бирге жазылат дейт. Саламатсызбы агай? Биз азыр ак калпактын деңгээлин аябай төмөн түшүрүп салдык. Ошого бир мыйзам киргизип, муну токтотсок болобу? Баасы дагы арзан болуп, той топурда белек катарында берилгени туура эмес көрүнүш го. Сөзсүз эле мыйзам киргизүүнүн кажети жок. Ар ким улуттук намысын көөнүндө бекем сактаса, бул нерсе өзүнөн өзү жоюлат, өзүнөн өзү токтолот. Калпакты эч кимге бербегиле белек кылып, негизи баш кийим белек берилбейт. Алмамбетти күтүп алганда Манас болгон дүнүйөсүнүн бардыгын берген, бирок баш кийим берген эмес. Мына ошол эле нерсени эстесек, калган нерсе бардыгы өз ордуна келет. Баш кийимди белек кылбаш керек, баш кийимди аздектеп кийиш керек, баш кийимге жакшы мамиле жасаш керек. Ар бирибиз өзүбүздөн баштап, анан кол коңшуларга, ошондой мамиле жасап аткандарга каршы тик туруп, бул болбойт деген сөздөрдү айтып отурсак эле, мыйзамы жок эле токтоп калат.
Саламатсыз агай, Манас атабыз Барсбек каганга чейин болгонбу же андан кийин убакта болгонбу? Эми аны эч ким билбейт, ар кандай доорулорду айтып жүрөт. Манас доору боюнча Барсбек Манастын прототиби Барсбек болушу мүмкүн дегендер бар, жок Моде Шанүй болушу мүмкүн дегендер бар, жок уйгур каганатын талкалаган Ягылак Аркан болушу мүмкүн дегендер бар. Бул бардыгы негизи божомол гана. Аныгы жалгыз жаратканга маалым. Эмне үчүн манасчылар көл жергесинен көп чыгат? Дагы башка облустардан көлдөн чыккандай деңгээлде жокко? Кайсыл жерде көчөттү жакшы асыраса, ошол жерде түшүмдү мол берет. Мына ошол эле негиздеп түшүнүш керек. Көл жергеси негизинен комузчулукка, манасчылыкка, көл өрөнү, көлдүн эли башкача мамиле кылат башка жерден. Ал себептен ал жерден көбүрөөк манасчылар чыгат. Бирок бүгүнкү күндө жалпы элге жайыла баштады бул маселе. Жалпы элдин мамилеси өзгөрө баштады. Ал себептүү башка жактардан дагы кенен манасчылар чыга баштады. Саламатсызбы агай, Манас эпосунда Сагынбай атабыздын вариантында бир калпактын баасы каймал төөгө токтолуу деп айтылат. Ошондо бир калпак бир төөнүн баасында турганбы, туурабы? Ошондой. Бул жанагы жасалуусу азыркыдай жаңы техника жок да, илгерки мезгилде аны жүндү алуу, аны иштетүү, аны боекко салуу жана башкалардын бардыгы арзан жумуш болбогон биринчиден. Экинчиден ал калпак жөн жасалган эмес, ортосуна боло төгөлүп жасалган. Жөнөкөй калпак, сыртынан караганда ушундай жөнөкөй калпак болушу мүмкүн, бирок ортосуна боло төгөп, ал ок өтпөс катары да кызмат кылган. Туулга катары да кызмат кылган да, ошондой калпактардын баасы каймал төөгө токтолуу дейт. Каймал төө деген эне төө. Демек, ботолуу төөнүн баасына барабар болгон деп айтып атат. Анан агай, менде да суроо бар эле. Бул Манаста айтылат эмеспи, кыргыз өзү түптүү эл депчи, түбүнөн бери күчөгөн, түгөнгөн сайын түтөгөн деп. Демек, бизден ушу кыргыздардан башка элдер дагы бөлүнүп чыгуусу мүмкүн да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Бул айрым бир уламыштарда жанагы жерден чыккан жезилик деп ушундай бир желмобуздар чыкканда, ошону Абалкан деп аталган кыргыз башында турган жоокерлер ошондон куткарган деп айтылат да. Алар периштелерге чейин кыргын сала турган учур болгон экен. Ошондон куткарып алгандан ошондо жараткандын алкоосуна татып, периштелердин батасын алып, кыргыз кыяматка чейин жоюлбай турган эл болуп калган деп айтылат. Ошондон Абалкандын өзүнүн аты дагы Кыргызкан деп аталган деп. Бир эл тармактап отуруп, бир атадан канча бала тарап атат, андан канча небере, канча чөбөрө, ошондой болуп, майда чүйдө болуп, бутактап шактап кеткендер толтура. Манас атабыздын өзүбүз билгендей кайда коюлгандыгы так маалымат жок. Ал эми калган баатырлардыкы дагы ошондойбу? Ошол эле салтты карманып, баатырдын сөөгүнө ошондой жашырышканбы дейт. Албетте. Заман доор өзү ошондой болгон. Чалды куйду чалкеш доор. Көрүмдү ачып албасын, көрүнө кордук салбасын, казынамды ачпасын, каалагандай чачпасын деп атпайбы? Дал ошондой каржылыгын какпасын деп атат. Ушундай сөөктөн, сөөгөчтүү душман деген сөз ошондон калган да, өчүн сөөктөн алган. Каржылыгын кагып, тугумунан жакшы чыкпай калсын деп. Ошондой жагдайда бардык хандарды, бектерди, баатырларды, акылмандарды, данышмандарды бардыгынын сөөгүн жашыруун коюшкан. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон. Арыбаңыздар, майрамыңыздар менен азыркы муундагы Манас эпосун кыргыздын духун, рухун жеткирүү үчүн мектептерге кичинесинен баштап окутуу керек деп эсептейсизби? Экинчиси, телефондогу зыяндуу оюндарга жана башкаларга тыюу салуу керек дегенге кошуласызбы? Тыюу салып бүтө албай калдык го, тилекке каршы биздин күчүбүз жетпей калды. Тескерисинче ошол телефонго Манас тиркемелерин киргизишибиз керек. Манас оюндарын киргизишибиз керек. Замандын өнүгүүсү менен кошо алып кетишибиз керек да. Манастагы Көкбөрү оюнун, Манастагы Ордо оюнун, ошол Манастагы
уруш талаш маселелерин Коңурбай менен эр сайыш маселесин, жан батыш маселесин, кыз куумай маселесин ушулардын ар бирин өзүнчө колдон келсе, биздин жаңы IT технология менен өнүгүп аткан жаш жеткинчектерибиз угуп аткан болсо, мына ушул жагдайда Манас багытын өнүктүрүп, тиркемелерди жасай турган болсо, биз духубузду ошол интернет булактарында дагы ушул жанагы соц тармактардагы жагдайларда дагы духубузду, рухубузду, намысыбызды, улуттук дөөлөтүбүздү сактап калабыз. Жөнөкөй эле мисалы бир кичинекей бала телефонду кармаганда эле жана Манаста канча деген ыкма бар ага, ит уруш, аламан уруш деген ошолордун баардыгын киргизип, өзүнчө бир ошол бир оюнга батыра турган болсо, мисалы Play Market, App Store өңдүү нерселерден көчүрүп алып эле, анан ошо менен оюнга ойноп, кызыгып, анан ошо менен биргеликте бир кыргыздын салтын, ыкмасын, ошол Манастан дагы бир нерселерди түшүнүп калат эмеспи, Азыр эч кимге эч ким эч нерсени таңуулай албайт. Заман өзү ушундай да. Мону оку дейт турган болсоң, өз балаңа зордоп окута албайсың. Аны окутуш үчүн кызыктырыш керек. Манасты дагы сен Манастын тукумусуң, атаңын озурайын, сен Манасты билбесең маңкурт болуп каласың деп эле уруша бергенден бала Манасты билип кетпейт. Манаска бүгүнкү замандын өнүгүүсүн кошуп туруп, бала өзү кызыгып, өзү сугарылып, Манаска арбалып, Манастан чыкпай кала турган болуш керек. Телефондон чыкпай, телефонду тиктеп отуруп карып кеткендер болуп атпайбы? Эс тартканда телефондо отурган, ошону менен бир маалда караса карып кеткен. Мына ошондой жагдайларда жок дегенде пайдалуу нерсе ар намыс деген, улуттук дөөлөт деген нерсени билип калсын деген сыяктуу, ушул бүгүн коомчулук эмнени көбүрөөк пайдаланып атат. Ошол жерде Манастын аты жүрүш керек. Саламатсызбы агай, темага улай эле биз кыргыздарды жердин уюткусу деп да атап келебиз. Анан ошондо баягы эл чачылып, кыргыздар чачылган убакта ошентип кыргыздар төгөрөктүн төрт бурчуна тарап кеткенби, ушуну айтып берсеңиз. Жердин уюткусу деген маселеге келели. Негизи Кудай Таала жараткан бир элди бир элден артык же кем кылып жараткан эмес. Бул пендечиликтин көз карашы, пендечиликтин түшүнүгү. Мен баарынан кыйынмын деген түшүнүк да жөн эле. Ушул жагдайдан алып карайлы. Экинчиден, тарыхы улуу эл бар, анан жаңы куралган эл бар. Бул жагынан ала турган болсок, кыргыз эң байыркы элдерден. Айрым элдер аты ың-жыңсыз тарыхтан жоголуп кетти. Сайда саны, кумда изи жок калган. Бир мезгилде ушул кыргыз менен тең жашап келаткан элдерди санасак, бүгүнкү коомдо, бүгүнкү доордо улут катары, мамлекет катары саналып калган, сакталып калган, кыргызга тең тайлаша турган кайсы элдер бар дей турган болсок, саналдуу гана 5-6 эл болушу ыктымал. Тарыхы терең деп айтсак жарашат. Калганы тигинден өйдө экен, мындан ылдый экен дегенден өзү туура эмес. Кээ бирөөлөр бийим пайда болгон, кээ бирөөлөр таптакыр жоголуп кеткен. Не деген дүркүрөгөн элдер жок болуп кетти. Азыркы Америка, азыркы Кытай сыяктуу Азия, Европа, жалпы ааламда аттын туягында дүңгүрөтүп, ааламдын ээси менмин деп дүркүрөп турган зор империялар ың-жыңсыз мезгилдин мерчеминде гүлгө айланып кетишти. Алар өзүнүн улуттук дөөлөттөрүн, элдүүлүгүн сактай албай калышты. Ошондой замандарда бир уч кыргыз миңдеген доорлорду башынан кечирди. Бериле биз билген доорлорду санап көрөлүчү. Чыңгыз хандын чапкыны, Аксак Темирдин чапкыны, Атылланын кыргыны, Македонскийдин кыргыны, ушуга окшогон кыргындардын чоң ортосунда жүрдү кыргыз. Бирок улуттук, элдик нерселердин бардыгы сакталып калды. Себеби эмнеде? Бул өзүнчө табышмак нерсе. Биз ошону менен сыймыктансак болот. Бирок бүгүнкү күнү эч ким чаппай, эч кимге чабылбай турула ар кайда тентип жүрөбүз. Бул намыска келе турган, ардана турган, жыйнала турган, бириге турган учурубузду билдирип турат. Биз
бабаларыбыз менен мактанат элек ушинтип. Биздин урпактар биз менен мактана алабы? Келгиле, биздин урпактар дагы биз менен мактана турган бир жумуш жасайлы деп бириге турган учурда ойлойм. Арыбаңыздар, сиздердин бир убакта Уркаш Мамбеталиев атабыздан кийин манасчы чыкпайт деген сөздөр чыкты эле. Азыркы учурда учуңуздарды улаган жаш манасчылар барбы? Алар канчалык деңгээлде өзүнүн манасын айтып өнүгүп келе жатат? Бул эми союз мезгилинин саркындылары болгон нерсе, ушул түшүнүктөр ырыскыйды сөз деп айтат элем. Бул нерсени ошол сөз менен элдин ырысын, элдин келечегин, элдин үмүтүн кыйган сөздөр булар. Кесе Кудайдын ордуна өкүм чыгарып, болду, манасчы чыкпайт, болду, Замир Үсенбаев менен бүттү, акын чыкпайт, элдик оозаки чыгармачылык өлдү, муну менен болду, бүттү деген өкүмдү чыгарышкан. Андай эмес экендигин мезгил көрсөттү. Кудайга шүгүр, уучубуз кор эмес. Бүгүн да артыбыздан улап чубап келаткан манасчыларыбыз бар. Келечектери, кең телегейлери тең болсун. Мындай ырыскыйды сөздөрдү мындан кийин айтпайлы. Агай, менин уулум сизден сабак алса деп тилеп келем. Улуу элдин көнөрбөс байлыгын өз өзүңүздөн угуп сабак алып турсак болобу? Жок дегенде бир айда бир жолу. Жолугушууларга чакырсак, окуучулар менен, студенттер менен жолуктурсак келип бересизби? Барып беребиз, мындай нерседен баш тарткан эмеспиз. Эфирден кийин ушул WhatsApp аркылуу такташып кабарлаша алсаңыз болот. Манаста башка сөз жокпу? Дин жөнүндө сүйлөнөбү? Дегиле ошол тарапта дин жаатында манастын орду кандай? Суроону башынан кайталасаң? Манаста дин жөнүндө сөз барбы? Дин жааты Манаста дин жөнүндө сөз суроо барбы? Дегиле манастын динде орду кандай? Бул жөнүндө өтө көп айттык. Манаста дин өтө кенен берилген. Өзгөчө Сагынбайда чылгый диний казаттар белгиленген. Сагынбай өзү намаз окуган киши болгондуктан да. Бирок манастын өзөгү дин эмес экендигин моюнга алышыбыз керек. Ал эмес манасты диний китеп катары карасак болобу деп Мыктыбек ажы, Мыктыбек Арстанбек менден сураган учурларда диний китеп катары караганга болбойт деп айтканмын. Ал болот деген түшүнүктө калган. Бул жагы ар кимдин өзүнүн жеке көз карашында болсун. Бирок негизги өзөгү динди даңазалоо эмес манастын. Бирок дин бар. Бир эле дин эмес, бир нече диндердин ал жердеги айкалыштары дагы бар. Бул жагдайдагы унутпашыбыз керек. Жогоруда сиз манас жаатында оюн чыгарсак болот эле деген ойду айтып кеттиңиз. Дагы эле манас жаатында эмне жумуш жасаса болот? Деги эле азыркы бизди көрөрмандар көрүп отурган болсо, кандай иштерди алып барсак манасты элге дагы жеткиримдүү кыла алабыз? Бул боюнча абдан көп ойлор бар. Тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей болуп турат. Өзгөчө анимациялык багытта иш алып барсак, жанагы Муз доору деген мультфильм бар, баарыбыз билебиз. Ошол сыяктуу мультфильмдерди тарта турган болсок, кыргыз балдарын эле эмес, дүйнө элин манаска буруп койгонго болот эле. Кандай мультфильм кантип башташ керек? Бул жөнүндө да ойлор бар. Бир эле серия эмес, бир эле багытта эмес, манас багытында толтура ушундай анимациялык тасмаларды чыгарса болот. Бирок анын баардыгы барып келип каражатка келип такалат. Ал эми манастын бейнесин кантип бериш керектигинде мындай деген суроолор жаралып тартканга болбойт деген көз караштар булар туура эмес такыр. Аны анимацияда мүмкүнчүлүктөр өтө кенен, анын баардыгын берсе болот. Каалап жакса кар күйөт дейт. Болгону каржы маселеси чечилсе, бул жагдайларда өтө чоң болгондо дагы дүйнө суктана турган иштерди жасаса болот. Рыспай агай, сиздин манас боюнча деги эле ырлар жазылган китептер барбы? Кантип алсам болот?
Сиздин автор өзүңүз болгон өзүңүздүн китептериңиз жөнүндө сурап жатат. Ыр китеп Ыр сурап китеп, атабы, Манас жөнүндө сурап атабы түшүнбөй калдым. Жарайт. Манас тууралуу Сагынбайдын Манасын кара сөзгө айландырып чыктык. Кудай билсе күзгө таяп чыгып калат болуш керек. Байланышып турсаңыз ошол учурда кабарлашабыз. Ыр жыйнабыз болсо чыга элек. Аны дагы чыгарабыз деген оюбуз бар. Манас эпосунда кайып болгон 5 берен жөнүндө айтылат. Кыйын күндө алар кайтып келет деген сөз бар. Ошол чынбы? Кыйын күндө кайтып келет эмес, алар кайып дүйнө параллельный мир деп атпайбы, параллель шайкеш, ушул дүйнөгө шайкеш эле бир тилкеде жайгашкан дүйнө катары эсептелинет да. Бул азыркы илим деле кайып дүйнө бар экендигин танбайт. Дин болсо бул тууралуу өтө кенен маалыматты айтып берет. Мурунку берүүлөрүбүздө айтып бергенбиз, Саид Нурси бул багытта өтө кенен маалыматтарды берген кайып дүйнөсү жөнүндө. Кызыр Ильястын кайып дүйнөсү өзүнчө, Ыйса пайгамбардын кайып дүйнөсү өзүнчө. Класстарга бөлүнгөн дейт да, катмарларга бөлүнгөн ал дүйнөдөгү бир эле дүйнө эмес экендигин айтат. Шейттердин дүйнөсү өзүнчө деп берет. Эмне үчүн дегенде Кызыр Ильяс пайгамбарлар булар тирүү бойдон денеси менен кошо кайып болуп кеткен. Ыйса пайгамбардыкы түшүнүктүү, шейттердики түшүнүктүү, ушул жагдайларга байланыштуу. Кыргыздагы 5 берен да ошол тирүү денеси менен кошо кайып болуп кеткендерге кирет. Денесин сөөгүн койгондон кийин кайып болуп кеткендер жөнүндө толтура уламыштар бар. Булар эми бул өтө татаал түшүнүк. Мындай деп баса белгилеп айтып кое турган нерсе эмес, акыл сыйбаган түшүнүктөр чындап келгенде. Бирок ал кыйын күндө кайтып келет эмес, жанагы манасчылардын түшүнө кирип аткандар ошол кайыптар. Ошондой белгилер менен, ошондой иштер менен ар кандай жагдайда кызыр адамга 3 жолу жолугат деп коебуз. Ошондой жагдайларда балким жолугуп аткандыр, балким байкабай калгандырсыз кайыптарга жолуккандыгыңызды, балким билбей калгандырсыз. Ушул сыяктуу нерсе. Ал колго кармалбаган, көзгө көрүнбөй калган нерсе болуп калышы мүмкүн. Көзгө көрүнсө байкалбаган болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыргыз эмне деп айткан? 7 адамдын бири Кыдыр деп айткан. Эмне үчүн? Көпчүлүктүн алдында Кызырга жолуккандай мамиле кылып жүрүр. Бирөөсү болсо бирөөсү Кызыр болуп калышы ыктымал. Бардыгына бирдей мамиле кыл. Ошондо тилегиңе жетесиң деген гана ой. Арбаңыз агай, YouTube'га эмне үчүн видеолоруңуз чыкпай калды? YouTube'ду иштеткен жигитибиз бошобой калгандыгына байланыштуу мен өзүм ал жагдайда жакшы иш алып бара албай жатам. Кудай буйрса аракет кылабыз, чыгарабыз. Көңүл буруп, баам салып тургандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар бир азыркы биздин жогорку кеңеш, жогорудагы жактагы деги эле бизнес тармагында адамдарды чогултуп, бир айда бир жолу болсо дагы сабак өтүп турсаңыздар деген менин жеке оюм. Абдан жакшы болмок, бирок жанагы эле нерсе. Балага таңуулай албайбыз дебедикпи? Алардын өздөрүнүн аң сезими ойгонбосо, бир жолу сабак өткөн менен деле алардын кабыл алышы күмөн деп ойлойм. Андан көрө биз келечек муундарды тарбиялай беришибиз керек. Ушул жагдайда көбүрөөк иш алып барышыбыз керек. Ал сөөгү катып калгандар болсо, аларды өзгөртө албайбыз. Жаныңда отуруп деле уумуш болуп коюшу мүмкүн, бирок укпайт. Мурунку эфир боюнча сурагандар бар экен агай. Омат жөнүндө. Омат учурунда келген мага. Убагында баалап аптырмын. Эмне кылсам кайра келет? Суроону узатып койсоңуз жакшы болот эле дейт. Бул эми адамдын жүрүм турумуна байланыштуу маселелерден да. Алыстан издеп, тияктан бияктан издебеш керек. Кудайга пейил түз коюш керек. Адам менен болгон мамилени түздөш керек. Жаман ойлонбош керек. Ар дайым жакшыга күмөн кыл деп динибизде дагы бекер айтпайт. Жакшы нерсени ойлоnuş керек. Бул жан дүйнөңдү тазартуу. Биз мурунку берүүбүздө дагы айтканбыз. Жан дүйнөңдү гүлзарга айлантсаң, ал жерге ары келет, бал топтойт. Жан дүйнөңдү акыр чикириге айландырсаң, ал жерге чымын келет, заң топтойт. Мына ушул жан дүйнөбүздү арулантсак эле, Омат, Кызыр, Бак,
касиет, таалай, ырыс, кут деген нерсенин бардыгы ошого байланыштуу. Анын бардыгы алыста эмес. Анын бардыгы такси эмес, тоса калгыдай. Машина эмес, тоса калгыдай. Зуу келип кетип калгыдай, поезд эмес. Анын бардыгы биздин жүрүм турумубузга, мүнөзүбүзгө, өзүбүздүн адамгерчилик абалыбызга байланыштуу нерсе. Салмасов агай, зыяратка чыгып, зыярат кылып, жана тилек тилөө, курмандык чалуу менен жол ачууга кандай карайсыз? Зыярат кылыш керек, ата-бабалардын баскан турган жерине бардыгына зыярат кылып туруш керек. Бул жакшы түшүнүк. Курмандык чалып туруш керек. Бул дагы жакшы нерсе. Анан эмне дейт? Жол ачуу. Жол ачуу. Эми жол ачуу жанагы эле омат сыяктуу эле нерсе. Жолду кантип ачат? Жолду туура өлгөндөр баркталбайын, тирүүлөр даңкталбайт дейт. Өткөн ата-бабаларыбызга туура мамиле жасашыбыз керек. Куран окутуп, курмандык чалып, жана башкалар жасап турушубуз керек. Анан ошолордон гана үмүт кылып болбой, тирүүлөрдү, кашыбыздагы, жаныбыздагы адамдарды, кошунабызды, урук тууганыбызды, ата-энебизди, жана башкалар менен болгон мамилебизди түздөшүбүз керек. Мына ошондо жол ачылат. Бул жерде мындай кызык суроо келген экен. Кошомат деген сөз, кош анан оомат, эки оомат дегенди билдиреби дейт. Жок, кошомат деген сөз кошо мат болосуң дегенди билдирет. Анан бүгүнкү өткөндөгү сиздин көрсөтүүңүздө сизге суроо бере албай калдым эле. Балага оомат деп ат койсо туура эле болобу? Болот. Анан биякта да бир ой тилек бар экен. Оомат деген биздин манасчы жигитибиз дагы бар, Берүүңүздөргө рахмат, абдан жакшы сөздөрдү айтып жатасыздар. Кийинки берүүңүздөргө манасчы Замирбек Байылиевди чакырып коесуздарбы деп суранып жатат. Жарайт, эсте болсун. Кулдун дагы, хандын дагы ооматы болот деген учур туурабы? Суроого жооп берип койсоңуздар. Оомат баарында болот. Болгондо ошону күтүнө билиш керек. Биз жалаң ооматка өтүп кеттик, Анан биякта дагы суроо келген экен. Ассалому алейкум. Мен Жусуп Мамайдын варианты жөнүндө толук маалымат берип коюшуңарды суранат элем. Жусуп Мамай жөнүндө толук маалымат алыш үчүн Жусуп Мамайдын вариантын толук окуп чыккан туура болот. Ар ким өзүнүн көз карашында тура берет, талаш тартыш ошондон пайда болуп атат да. Бүгүнкү күндөгү талаш тартыш, Жусуп Мамайдын тегерегиндеги талаш тартыш бир сөздү эки башка адам эки башка түшүнүп алгандан улам пайда болуп атат. Ошон үчүн колдон келсе окуп чыгыңыздар деп айтар элем. Ал эми менин жеке пикиримде ал биздин зор манасчыларыбыздын бири Жусуп Мамайга акарат келтирүүнүн өзү туура эмес, чеки түшүнүктөр. Эмне себептен Көкөтөйдүн астында эр сайышка чыккан Манас ак куланы минип чыккан жок? Ак кула байгеге чабылып кеткен болчу да. Ат чабышка чабылып кеткен. Жанында жок болчу. Ошол себептен минилбей калган. Коңурбайдын эр сайышка түшөрүн дагы билбеген. Ошон үчүн Коңурдун сайышка түшөрүн билбей калыппын. Андай болгондо саңгазында көп байга таппай койбой эмне болдум, марам өлгүр куланы чаппай койбой эмне болдум деп Манастабыз ошон үчүн айтып атпайбы. Ассалому алейкум Рыспай агай. Көкчө көздөр, көз камандар Манаска кыянат кылганда Манас аларды кайра кечиргенби? Сагынбай атабыздын вариантында ушундай нерсе айтылат. Ошол жарадар болуп жатканда дагы жана серек менен сыргак барып калганда көйдөнүн ок жулуп кеткен. Сыргак караганда жүрөгүнүн түрсүлү көрүнүп, жүрөгүнүн соккону көрүнүп турду дейт көкүрөгүнөн. Ошондой абалда жатканда дагы Манас баатыр ай ушулар тууган билбестен душмандык кылып алды дейт да. Себеби ага чейин антип ойлонгонун негизги себеби бар. Ага чейин Ороздунун балдарын өлүмгө кириптер кылган Манастабыз. Анан Манас жалаң бир өзүнүн туугандарын кырып ийет деген жаманаттуу сөз болбосун деп өзү да корунуп турган. Ошончо Манас болуп туруп элдин сөзүнө ушундай корунуп турган учур болуп калганда, ошол себептен аларга эч жамандык кылган эмес. Алар жамандык кылып койгондо да ушинтип ойлонуп атат. Эми ушул жаратымдан айыксам дейт. Аларга барып бир жакшы бийликти берип, сыйды берип, аларды сый менен уят карат элем.
деп ойлоду дейт да. Бирок тилекке каршы көз камандар Манастын келгенин угуп, көз каман балдар өздөрүн бычактап өлтүрүп койду деп айтылат. Биз аз эле элбиз, эмнеге көптөө көрүнөбүз дейт. 1000 татыган элбиз да. Манас таануу таймашы быйыл болобу, шаардык тур качан башталат дейт. Болот, Кудай буйрса аймактык негизде азыр жүрүп атат. Биздин манасчыларыбыз кыдырып жүрөт. Райондук деңгээлдеги таймаштар болуп атат. Андан кийин облустук деңгээлде болот. Шаарга дагы өзүнүн кезеги келет. Саламатсызбы агай, Facebook'ta түз эфирлерди уюштуруп турчуңуз эле, эми Instagram'га дагы өтсөңүз жакшы болот эле. Кудай буйрса оюбузда бар. Эми убада бере албайбыз, аракет кылып көрөбүз. Ассаламу алейкум. Тогузак деген адамдын атынын маанисин түшүндүрүп бере аласызбы дейт. Тогуз ак, кадимки эле ак, ыйык деп эсептеген актардан сүт, быштак, айран сыяктуу нерселерден куралган нерсе, ошондон улам тогузак деп аталып калган. Саламатсызбы агай, мен жакында эле кыздуу болдум эле. Айкөл деген ысым ыйгарса болобу, же ал туура эмеспи? Айкөл деген ысымды кыздарга көбүрөөк кое баштады негизи. Бирок айкөл деген ысым эмес, бул сыпат болгон да. Бул сыпат Семетейге да берилген эмес, бул сыпат жалгыз гана Манаска берилген сыпат болгон. Колдон келсе койбогонго аракет кылыш керек деп ойлойм. Эми бул себеби ысым катары келе турган нерсе эмес. Мисалы Олия деп же периште деп, балким периште деп коет, Олия же болсо пайгамбар деп атты эч ким койбойт да. Ошол сыяктуу эле айкөл деген нерсе Манаска гана арналган сыпат болгон дагы, аны башка эч жерге пайдаланылган эмес кыргыз. Бизге суроо келген экен, Жакыпты, Шыгайды эмне үчүн Кара Кытай деп жатышат дейт. Туура эмес окуп алган окшойт а бул жерде. Жакыпты, Шыгайды эмне үчүн Кара Кытай деп жатышат дейт эпосто. Кайсыл жерде Кара Кытай деп жатышат, ошону тактап коюш керек да. Кайсыл вариантта, кимдин вариантында, кайсыл окуяда эмне үчүн Кара Кытай деп атат. Жакыпты, Шыгайды Кара Кытай деши мүмкүн эмес. Деги эле ушул Манас жаатында агай, институттарда болобу, окуу жайларда, мектептерде болобу, Манас бөлмөлөрү ачылып жатат да. Ошол да болсо, бир мугалимдерге, мектеп директорлоруна бир кулак кагыш кылып кетсек кандай болот агай? Ушул Манас бөлмөсүн ачып, ошол жерге манасчылардын, Манаста кармандардын сүрөттөлүшү менен илип койсок, ошол жерге окуучулар киргенде кадимкидей бир демденип, күчтөнүп, ого бетер кызыгуусу артат беле? Азыр мүмкүндүк кенен да. Көп, өтө көп көлөмдүү жерди, аянтты ээлеп дагы зарылдык жок. Мына ошогон телевизордон бирөөнү алса, жетет. Экран кылып маңдайга илип коюп, ошол жерден манасчыларын дагы, Манастын окуяларын дагы, сүрөттөрүн дагы, жана башкалардын баарын, дисктерин бардыгын бир эле экран аркылуу берип турууга мүмкүнчүлүк бар да. Жана сөз башында айтпадыкпы? Каалап жакса кар күйөт деп. Эң негизгиси адамдын каалоосу, эрки керек. Калган нерсе өзү жасалат. Бул нерседен Манас бурчтарын, Манас класстарын ачуу менен мектеп эч качан утулбайт, эч нерсени уттурбайт. Андан утушка гана ээ болушу мүмкүн. Ошол жерден бир манасчы чыкса, бир Манас таануучу чыкса, Манас изилдөөчү чыкса ошол мектептен, ошол мектептин сыймыгы болот. Балким жалпы журтка кереги тийген ер азамат болот. Улан кыздар чыгат ошентип, элдин керегине, намысына жараган. Ушундай гана багытта болушу мүмкүн. Мындан мектеп пайда гана табышы мүмкүн. Саламатсызбы агай, бурут деген сөздүн мааниси кандай дейт? Бурут деген сөздүн маанисин ар ким ар кандай чечмелеп жүрөт. Так чечмеленген эмес. Бул бөрү жана ит дегенден булар бөрүбү же итпи деп, бөрү ит деп душмандар ушинтип шылдыңдагандан улам пайда болгон деген түшүнүктө айтылып калгандар бар. Башка тилден келип, маселен, биз деле Кытай деп айтып атпайбызбы? Кытай өзүн Кытай деп атабайт да, Чин дейт, Чайна деп атат азыр деле. Ошол сыяктуу кыргызды башка элдин жөн эле атап калышы, калмактардын ушинтип атап алышы, кыргызды ушинтип атап калган деген түшүнүктөр бар.
Саламатсызбы? Манас хан болуп турганда кыргыз элин, ошондой эле өзбек, түрк элдерин түзгөнбү? Тарыхый булактарында дагы окудум. Жада калса түрктөр дагы Манас атабыз каники энебиз дешет экен. Бирок биз жалпылап түрк атанын балдарыбыз деп коебуз. Түрк атанын балдарыбыз деген түшүнүк эмнеден чыккан? Бул жазуу маданияты дүйнөгө жайыла баштаган мезгилде түрк каганаты башка тектеш бизге окшогон элдердин баарына үстөмдүк кылып турган учур болчу. Кадимки эле түрк каганаты, тарыхтагы түрк каганаты. Ошол мезгилде жалпы түрктөр деп эстелинип калганда, кыргыз каганаты дагы түрк каганатынын карабана карап калган учурлар. Пайгамбарыбыздын доору деле ошол доорлорго туш келет. Мына ошондой жазуу сызуу кимден маалымат кандай тараса ошондой болуп тарап кетет да. Мына ушул жагдайлардан гана түрк атанын балдарыбыз деген түшүнүк калган, түрктөн тараганбыз деген түшүнүк тараган. Бул биринчи көз караш. Экинчи көз караш, түрк деген сөз азыркы түрк улутуна түздөн түз тиешеси жок деген дагы көз караштар бар. Анткени азыркы түрктөр түрк деген улуттук ысымды кече жакын деле алган. Чынына келгенде. Осмон эли деп, Осмон империясы деп аталып жүргөн, ага чейин билебиз баарыбыз. Ошол байыркы түрк деген атталып калган, чындыгында түрк деген санжыра боюнча түрк дегенден кыргыз тарап калгандыгы анык. Мына ушундай чаташ маселелер да бул жерде. Арыбаңыздар, агай, мен Манас жөнүндө 3 ирет түш көргөм. Манас тууралуу түш көргөндө эмне кылсам болот? Жоопко рахмат. Манас тууралуу түш көрүү бул жакшылыкка бардык учурда. Үйдөн жит чыгарып, арбактарга Куран окутуп, жакшылыкка жол коюш керек. Көкөтөйдүн ашында бок мурун эмне үчүн Манас бабабызды ашка чакырбай койгон? Ашы Каркара жайлоосунда өткөн да, туурабы? Туура. Бул жерде эки жагдайды эске алышыбыз керек. Варианттуулук боюнча. Саякбай атабыздын вариантында ошентип ашка чакырбай коет, Сагынбай атабыздын вариантында чакырбай койгондугунун өзү дагы Манастын буйругу менен болот. Чакырбай койгондугунун өзү Манастын буйругу менен болуп атат да, Манас өзү ошентип буйрук берген болот. Бул туура деп ойлойм. Биринчи вариант боюнча ала турган болсок, ал бокмурун, ал никесиз төрөлгөн бала, бир сөз менен айтканда. Атасы Төштүк, энеси Перинин кызы болгон күндө дагы никесиз төрөлгөн бала акыры бир кемчилиги менен болот деген нерсе жатат да. Ошон үчүн бардык учурда ак нике болуш керек деген сабак жатат биринчисинде. Экинчисинде Сагынбай атасынын варианты менен алганда бул турмуштук чындыкка туура келе турган нерсе. Манас ошончо кенен аймакты башкарып туруп, империяны башкарып туруп, анан бир бок мурун анын тилин албай коюшу мүмкүн эмес болчу. Акылга сыйбай турган жорук да. Анан калса Ташкенттен чыгып канча жерди кыдырып отуруп Каркырага барып атат. Кыдырып өткөн жерлеринин бардыгы Манастын аймагы. Манастын желдеттери, чек араны кайтаргандары жөн эле өтө берди өткөзүп коебу. Каяка баратасың деп сурабайбы, жана башка нерселерди кылбайбы? Мунун бардыгы акылга сыйбаган көрүнүш. Бул Манас баатыр жат душмандарга сүр болуш үчүн атайын колдонгон ыкмаларынын бири болгондагы ушинтип дос ким, душман ким билип алайын деген ыкмада ошондой жасагандыгы жөнүндө Сагынбай атабызда бул атайын керек болсо өзүн да коркутуп, үрпөк башты туу менен, үстүн астын чуу менен айлыңды чаап аламын, алеңгирди саламын недиртип отуруп, Манасты коркутуп, Коңурбайды коркутуп, Жолойду коркутуп, элдин баарын коркутуп чакыртат да. Ошол сөздөрдүн баары Манастын өзүнүн сөзү экендиги жөнүндө маалымат берет да. Ага бир өзгөчө мындайча айтканда бир статусту берип, сен ушундай өкүм менен чакыр, анткени мен турамын артыңда деп. Артыңда мен бармын деген нерсеси биринчиси. Экинчиси, жого, жат душманга көрсөткөн дымагы мен эмес, сени керек болсо менин айылымдагы бок мурун деле башкарып коет деген сүрү, айбаты. Эламандын Эриктөштүк Манас менен замандаш болгонбу? Биз анын китептерин өзүнчө көрүп, окуяларын өзүнчө окуйбуз го. Ооба, өзүнчө окуйбуз, өзүнчө айтылган, бирок замандаш болгондугу бардык окуяларда айтылат, ал эмес дос болгон, ат үстүнөн учурашкан деп атпайбы? Бул тең ата, кадыры бир, даражасы бир адамдар болгондугун белгилейт. Төштүк баягы жер астынан чыгып келген учурда
бул жакта көкөтөйдүн ашы башталып атат. Ошол жер астынан чыгып келип эле тоюн өткөзбөй көкөтөйдүн ашына катышып, анан көкөтөйдүн ашына катышып баргандан кийин анан кийин барып баягы жерден аман эсен келгендигин белгилеп тоюн берип атат да. Ошол тоюнда анан кийин хандар бузукулук кылып манасты чаап алабыз деп кеңеш кылат. Төштүктүн тоюнда болгон окуя бул. Саламатсызбы агай, эфирдин жүрүшү өзү суроо жооп менен уланат эмеспи? Бирок менден бир өтүнүч дейт. Эмки бир эфириңиздерди Манас айтуу менен баштап бериңиздерчи. Жарайт, Кудай буйрса 2 өтүнүч болду. Кийинки берүүгө биринчиси Манасчы Замирбек Байалиевди чакыруу болду. Кудай буйрса аны чакырабыз жана ошол эле Замирбектен Манас угуу менен баштасак дагы сонун болот деп ойлойм. Бул 2 өтүнүч, 2 сунуш тең эсте болсун. Ошол эле Бокмурун жөнүндө суроо болгон экен. Бокмурун деген сөздүн атты эмне үчүн мындай ат ыйгарып койгон? Көз тийбесин деп ыйгарганда, өзү балалуу болгон эмес да. Анан өзү балалуу болбогондуктан аман эсен туралсын эле деп ага ат да койбой койгон. Анан көпчүлүк мурунан жанагынысы суюктугу агып жүрө бергендиктен улам аны көпчүлүк эле өзү эле эл эле бул Бокмурун бала экен деп жүрүп Бокмурун атыктырып ийген дейт. Ошол менен атын да койбой ошол лакап аты менен Бокмурун болуп кала берген деп айтылат. Саламатсызбы агай, кыпчак деген терминди кеңири түшүндүрүп бере аласызбы? Кыпчак жөнүндө көп сурап атышат. Негизи бул ар кандай купчак деген ырас ылайык келди деген сөздөн алынган, жок кыпчылып калган деген сөздөн алынган деген сыяктуу санжыраларда ар кандай уламыштар айтылат. Негизги санжыра боюнча алып караганда Угускандын урпактарынан тарайбыз деп Угускандын 4 уулу 24 небереси болуп, мына ошолордон бери келаткан нерсе Угускандын бир уруусу элинен ошо кыпчак аталып калгандыгы жөнүндө айтылат. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик, жакындарыңыздар менен аман болуңуздар. Манастагы болгон окуялар деги эле төрөлгөнүнөн тартып аягына чейин мифологиялык көз караштар көптүк кылабы же чын болгон окуялар көппү? Рахмат алдын ала дейт. Аралаш кеткен, бирок биз адамзат мындай да өзүнүн акылына туура келген нерсени кабыл алып, акылына туура келбеген нерсени жерип жокко чыгарып кое берет. Ошондой кылбай, манасчылардын бийиктиги да ошондой болгон. Көбү жалган, көбү чын, көрүп келген киши жок, көбөйткөн иши жок, ошон үчүн айтып атпайбы? Карап турса, мурункулар айтып кеткен. Карап турса, бүгүнкү чындыкка туура келбейт. Бирок ошону калтырып таштап койгонго болбойт, себеби мурункулар айткан. Балким келечекте анын чындыгы табылып калар. Ошол негизде миф деген нерсе аңыз уламалары, алар дагы бар, алардын бардыгы аярлардын согушу, сыйкырчылардын урушу жөнүндө укмуштай нерселер бар да. Акылыңа туура келбеген нерселер бар. Ошолордун бардыгы айтылат. Алардын бардыгы бүгүнкү коом кабыл албайт деп иргеп алып койгондо, биз алып койгон нерсени эртеңки коом кабыл албай, мурдагы нерсени кабыл алып калышы мүмкүн да. Ошол себептен улам бир кыска учурдун көз карашы менен кабыл албаш керек. Адамдын аң сезими, акыл эси ар кандай өзгөрүп турат. Анда миф бар, уламыш бар, келечекке болгон, болочокко болжогон божомолдор бар, чындык бар, тарых бар, санжыра бар. Бардыгы аралаш айтылган, аралаш берилген. Ар ким өзүнүн акылы кабыл алган жерин кабыл алат. Келечекте да сиз ошол айткандай эле кино тартсак, ошол нерселерди кошуп деги эле жанагындай анимациялык түрлөрдө жана өзгөчө кинолор чыгып атпайбы, фантастикалыкчы. Ошону тарта турган болсок, кинонун көркөмдүгүн андан бетер арттырат эмеспи турабы? Голливудтун тасмалары чыгып атпайбы? Анын бардыгында мен Манастын эпизоддорун көрөм ар биринен. Жанагы Аватарда бир нерсени айтып көрөйүн. Аватарда жанагы тал терекке чачын байлап байланыш кылып атпайбы, Дал ушул окуя Манаста айтылат. Дагар кыздын окуясы. Дагар кыз 4 тал чыбыкты алып, экөөнү жерге таштап, экөөнү урганда жерге таштаганы чынар болуп өсүп чыгат. Чынар болуп өсүп чыккандан кийин ошого чачын байлаганда чынардын
бутактарына чачын байлаганда анан ошондон байланыш болуп көккө түтүн көтөрүлүп чыгып, ошол түтүндү көрүп көк баписке күймөлүү көк ат келет. Ал кемек чалдын жанын алып жүргөн араба болот. Мына ушуга ошол окуялар. Аны каяктан манасчылар аватар го кече жакында чыкты. Манасчы Сагынбай капкачан айтып койгон да аны. Мына ушуга окшогон окуялар абдан көп. Ошол эле Шакектер шаасы, андагы окуялардын баардыгы Манастан көптөгөн нерселерди тапса болот. Бул жерде ысым тууралуу суроолор көп болуп жатат. Салмасов агай, эгерде балага коюлган аты жакпай калса, аны алмаштырса болобу, же андай салтта жок нерсеби? Алмаштырса болот. Алмаштырса болот. Ал учурда болуп келген. Илгеркилер тескерисинче 12 жаштан кийин өзүнчө жүргөн турганына жараша, кылган кызматына жараша бир мүчөлгө толгондон кийин өзүнчө ат берген учурлар болгон. Байыркы доорулордо ошол мүчөл жашка толмоюнча айрымдарга бокмурун сыяктуу болуп жүрө берген да ат берилбейт. Мүчөл жашка толгондон кийин турмушта ала турган багытына жараша ысым кыйгарган учурлар болгон. Ысымды өзгөртсө болот. Агай, Манастын убагында казак, уйгур жана башка элдерди ошо эпоста айтылат. Ошол убактагы элдер азыркы элдин тукумдары, укумдары десек туура болобу? Азыркы элдин тукумдары, укумдары эмес, азыркы элдин бабалары деп түшүнсөк туура болот. Суроону тактап коелу. Туура эле. Мындай көрүнүш бар да, ал мезгилде казак жок эле да, ал мезгилде өзбек жок эле да, ал мезгилде кыргыз эле болчу деп ушундай түшүнүп алгандары бар. Бул чеки, ой чеки түшүнүк. Ушул элдин бабалары жөнүндө сөз болуп атат. Ал мезгилде балким өзбек деп аталбагандыр. Ал мезгилде кыргыз деп аталбагандыр. Балким ал мезгилде кыргыз деп аталбагандыр. Ким билет аны, бир Кудай билет. Бирок ушул сыяктуу элдер жөнүндө сөз болуп атат деп туура кабылдап, туура түшүнүшүбүз керек. Мен эле дей бергенден маселе чечилип кетпейт. Агай, сөзүңүздүн аягында Манаска ишенбеген кыргыздарга дегеле жаштарга бир акыл насаат айтып өтүңүзчү. Сууну да сиңген жерге куй дейт. Анда ишенбегендерге акыл айтып кереги жок. Биз ишенгендер үчүн, кызыккандар үчүн айтабыз, анан арсар болуп жүргөндөр үчүн айтабыз. Бул туурабы, туура эмеспи, болгонбу, болгон эмеспи деп күмөн ойдо жүргөндөр үчүн Манас жөнүндө маалымат беребиз. Ал эми жок дегендер ошондон ары жоксон болуп кете берсин. Эми алардын да келечегиңиз, ал да кыргыздын баласы, балким башка жагынан кыргыздын кызматына жарап калар. Бизде убакыт болуп калды окшойт, Аяктап калды окшойт. Демек, эмне демекчибиз? Манас мындай түшүнүп калбаш керек да. Мен жактырган нерсени башкалар жактырыш керек. Мен жаман көргөн нерсени башкалар дагы жаман көрүш керек. Бул туура эмес түшүнүк. Манаска ишенбейби? Мейли алар да ишенбесин. Бирок анын да бир кызматы болуп калар. Кыргылчал жүрөт Манастын чоросу болуп, ар кандай бузукулукту кылган. Бирок Манас ага тийбейт. Анын да Манаска кызмат өтөт да себеби. Ушундай кереги жок адам болбойт. Кудай кереги жок нерсени жараткан эмес. Бир да нерсени жараткан эмес. Кереги жок чыбык жаралган эмес. Кой аксагы менен миң деген. Ошол себептен Манаска ишенбегендер жөнүндө наалат айтып, каргыш айтып дагы кереги жок. Кыргыз балдары аларга ата бабаларынан айтылбай калган, сабак өтүлбөй калган, мурунтан билбей калган, туйбай калган, аларды күнөөлөбөй түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошол аракетте ушундай берүүлөрдү кылып аткан чагыбыз. Биз Кошой теле берүүсү менен сиздер менен түзмө-түз эфир аркылуу баарлаштык. Кийинки берүүбүздө Кудай буйрса жанагы өтүнүштөрдү аткарганга аракет кылабыз. Ошол берүүдөн кезигишкенче аманчылыкта, бакубатчылыкта, бардачылыкта бололу.